Kutman geçki efir. Geçki efir. Приглашать это онлайн. О, даже витрин, как правило, кажется. Так, Бақтыбек Молдалиев. Саламатсыздар ба? 4 киши эфирде. 6 киши эфирде. Дагы поделиться алып койсоңуздар, сураныч силерден баарыңардан. Бирок баштай берсем деле болот. Анткени записти көрүп койсоңуздар болот. Ошондуктан азыр сүйлөшөлү. Бүгүн эртең менен таңкы эфирде эртең менен айттым билем, үгүт иштери башталган соң мен кайра эфирге чыгып баштадым. Эфирге көптөн бери чыкпай калгам. Ооба, туура. Көбү мага суроолорду берет, эмне үчүн көптөн бери эфирге чыкпай калгансыңар деп. Эфирге чыкпай калган себеби бар. Мыйзам боюнча биз барын заявлениялардын барын бергенден кийин биз уже катышка эфирге чыкканга мындай чек коюла турган жер бар экен. Анан эртең күнү мыйзам бузулбасын деп туруп мен эфирлерге чыкпай жүргөм. Анан эртең менен таңкы эфирде мен айттым, что мен бүгүн будон баштап кыдырып баштайм, эл журттун астына чыгам. Ошону менен мына азыр айткандарыма азыр отчет берип атам да, мындайча айтканда. Бүгүн локация менен айтылган жерге, Сухомлиново, водопроводный жерге барып, кечиндеси жолугайын деп бардым. Назгүл, кандайсың? Бардым. Ошолор менен барсак, бирок кечкен мен ойлогом элдин баары 6:30 үйдө болуп калат, жумуштан келет, анан ошондо жай баракат сүйлөшөйүн дегем алар менен. Бирок жай баракат сүйлөшө алган жокпуз. Анткени мындай элдер көрсө 6:30 мындай кеч кирип калат экен. Азыр эми кандай болбосо да кыш мезгили келатат. Ошон үчүн кеч болуп калат экен. Кеч болуп калганда көрсө көбү чыкпай калат экен үйлөрүнөн. Анан тем более эшик суук экен. Ошондуктан биз азыр штаб менен ойлонуштуруп атабыз, күндүзгү маалдарды өткөзөбүз деп. Эми айылдарда же мына бөлөк округтарда, айыл жергелерде болсо ошондо кичине мындай эмелер стадиондордон чогултса болот экен, ошол жактан жасашат экен элдин баары. Бирок шаардын ичинде болсо, Мөн көчөсү Золотой квадратта андай элдер көп деле чыга бербейт экен. Ошондуктан анткени дегенде эми өзүлөрүнүн түйшүгү бар, өзүлөрүнүн окаты бар. Анан кечинде жумуштан келген чарчап келишет экен. Анан чарчап келгенден кийин көп чыга бербейт экен. Ошондуктан биз азыр командабыз менен бөлөкчө эмеге өтүп атабыз, бөлөк стратегиясына өтүп атабыз. Ошон үчүн күндүзгү бир убакытка коебуз деген ойдой бар. Эми дагы анан эми куруу барбастан эми ошол жерлерде кандай болбосо дагы эл мени кезгейин деп өзүм алып туруп кыдырдым үйлөрдү. Эми кээ бир үйлөрдө мындай жакшы манай менен тосуп алышат экен. Аларга абдан рахмат. Ошол элдерге барат экенсиң, элдер менен сүйлөшсөң, мындай кээ бирлер мындай агрессивный алат экен. Эми аларга түшүндүрүп атам, эми туура түшүнгүлө, үгүт иштери башталды. Мен мына официалдуу түрдө силерге кайрылып атам. Милицияга кагыздарды бергем, что уведомлять эткем, баарын тең деп баарын берип атам, айтып атам. Анан ошондо кичине эл сүйлөшүп калат экен. Ошондуктан бүгүн ошол районду абдан кыдырып чыктым. Ошо Сухомлиново, Душанбинка, ошол райондорду ар бир үйгө, ар бир квартирага барган аракетин кылдым. Кадимки эле чарчап калдым. Алейкум ассалам, Садыр. Анан кийин ошентип барып туруп элдин көйгөйлөрүн уктум. Элдин көйгөйлөрү
эми айта турган нерсе көп. Анан кийин элдин көбү ишенбей калыптыр. Ошо мындайча айтканда, мындай эмеге айтканда ишенбей калышыптыр да, депутаттарга, кимге болобу ишенбей калышыптыр. Анткени тияктын ачыгын эле айтып атышат, мурдагы келген депутаттар, бияка келип депутаттар мурда атка минерлер ушинтип келип бизге тин жасап беребиз, мун жасап беребиз деп туруп баарын бизге айтып, биздин добуштарыбызды мындайча айтканда кээ бирлерин сатып алып, кээ бирлердикин мындай чыгарып эметип айтканы менен эч бир натыйжа жок. Жөн эле калп айтып коюшту. Анан кийин приемдорго чейин дагы приемдорго кабыл албай койду, канча эмелер менен бардык деп туруп бүт баары ошондой нааразычылыктарын айтат да. Эми мен деле ошол жактан айттым, эми мен силерге деген алып туруп школ салып берем же жол салып берем деп мен эч качан айтпайм. Анткени биздин президентибиз да айтты, жол салып берем, эме салып берем, школ салып берем же детсад салып берем дегендер, анын баары калп, анын баарын мамлекет жасап атат. Чынында бул деген мамлекеттин жумушу, мамлекет муну жасап атат. Ошон үчүн биз деген муну деген эч качан эч кимге айта албайбыз. Андан тышкары айтып атышат, кээ бир шаардын Бишкек шаардык депутаттардын арасында ушинтип бизден өтүп атканда салып беребиз, тинтип беребиз, мынтип беребиз дегендер бар. Анан кийин мына салып бергендер бар деп айтып атат. Мен де түшүндүрдүм, алар өзүлөрүнүн чөнтөгүнө салбайт, алар деген шаардык бюджеттен алынган акчаны эле карап туруп, мынтип ойноп туруп, анан көп эметет да. Ошондой бир көйгөй бар экен. Мына могу жерде кайсын иним турат, адвокат, коллегам ал деле айтып атат, кандайсыз Бишкектеги смог боюнча айтсаңыз жакшы болот эле, кантип жоебуз деп. Мына смог боюнча абдан көп суроолор аларда жаралып атат. Эми азыр эле бир күн менен смогту алып туруп эле бир моментте смогту жогото албайт эч кимиси. Аны реалдуу карайлы, аны алып туруп эле бүгүн смогту жоготобуз деп эле ТЭЦти жаап салсак, эртеңки күнү ТЭЦтин шаардын жарынын көбү ТЭЦтен чыккан электр энергия менен ушу үйлөргө свет берилет да. Андан тышкары ысыктуу, жылуу суу, ысык суу, муздак сууну ошол ТЭЦтин аркасы менен кетет. Ошол жактан жылытат. Үйдүн жылуулугу да ошол жак менен кетет. Ошон үчүн алып туруп эле смогту бүгүн эле эртең чечим чыгара турган бул туура эмес. Муну деген сразу 1-2 күндө, мындай эле 1-3 күн, бир жуманын ичинде эле чечип сала турган же 1 айдын ичинде же 1 жылдын ичинде чечип кое турган нерсе эмес. Муну деген бул мамлекеттик деңгээлде ошол эле депутаттар мындай өзүлөрүнүн толуктоолору менен кирсе, ошо альтернативный энергияны киргизсе, чакан гэстерди киргизсе, ошонун негизинде акырындан буну жойсо болот. Андан тышкары могу жойгондо дагы жалгыз эле ТЭЦтин эле эмес, ошо жыл массивтер бар, эме жаңы конуштар бар. Ошол жаңы конуштарга дагы ушундай альтернативный источник энергия киргизсек, ошол жерде мындай көмүрдү азыраак жагат турган. Бирок бияктан дагы айтып кете турган нерсе, муну айтыш керек. Анткени деген кээ бирлерде бизде уяты жок адамдар бар, ошол жерде адамдар бар, ошолор алып туруп ошол жерде дөңгөлөктөрдү жагып же могу материалдарды жагып ошолорду жакканда бул да туура эмес. Эми бирок алар деле мындай атайлап аны жагабыз деген деле ой жок болуш керек. Эми балким көмүр сатып ала албастыр. Эми ошол жагында кичине мамлекет жагынан да мындай абдан мындай жакшы көмөктөрдү көрсөтсө болот. Адамдардын жана балдардын укугун коргоп бериңиз, Камат байке, жогорку кеңеште. Жанат, мен сага ошону айтып коеюн, билесиңер, мен деген башынан эле именно адамдын укугун коргоп, андан тышкары өңгөчөсү балдардын укугун коргоп, аял кишинин укугун коргоп, аял заттардын укугун коргоп эле абдан көп жүрдүм. Мына өзүңөрдө мына Facebook баракчамдарда жакшы карасаңар болот. Ошо Facebook баракчамда боюнда бар кызды ошондо түрмөдөн согушуп атып сотту жумуштан алганга чейин барып, ошо аягы жүрүптү сотту жумуштан алдык. Анан кийин ошол аялды Бишкек шаардык соту менен ошондо чыгарганбыз ошол кызды.
Ошон үчүн ошондой нерселерди. Анан кийин экинчи дагы көбөйлүү маселе экен элдин арасында. Бул деген менчикти кандай сактап калабыз дейт. Мына биздин кызыл китептерибиз бар, анан бизди момундай реновация кылат, анан могу жерден могу көчөлөрдү тартып үйлөрдү тартып алып атат деп туруп эмелерди абдан ошол коркутуу бир корккон бир сезим ошолордо бар экен да. Мен ошол жактан айтып кеттим, бүгүнкү күнү именно золотой квадратты алып алып туруп силердин менчигиңерди алып кете алган жок. Бул деген действительно тети жолдун боюнда болгон менчик үйлөрдү, кызыл китеби бар эмелерди, ошол участкаларын алгандай кылып атышат. Бирок мен ойлойм, бул да мындай мамлекетте бул вынужденный мера деп айтып атышат, что бул жолдун кеңейиш керек, машиналердин. Бул балким бул да туурадыр. Бирок менчикке берилген кызыл китеби барган, бул деген жеке менчик. Аны деген алганга эч кимдин укугу жок. Бирок алса дагы ошонун ордуна бааланган акчаны компенсациясын төлөп бериш керек. Ошонун дагы баарын түшүнүп, компенсациясын төлөп бериш керек. Компенсациянын тышкары ошол жерде компенсацияны төлөгөндөн кийин ошол жерде силерге ошондой эле балким турак жай береби деген ошондой нерселер менен силер өзүңөрдүн оюңарды айта аласыңар, өзүңөрдүн эме ыктыярыңарды айта аласыңар. Бирок силерге бир айтып кете турган нерсе дедим, силер туура түшүнүшүңөр керек. Бул мындайча айтканда бул бир карапайым бир бизнесмендин кызыкчылыгы эмес, бул деген балкимдир мамлекеттик кызыкчылыгынын тарабында болуш керек. Ошон үчүн муну бирок сот аркылуу муну сотко иск заявление жазсаңар, ошол менен ошонун негизинде силер өзүңөрдүн укугуңарды коргой аласыңар деп ошондой бир түшүндү болду. Анан кийин ошондой анан кийин бүгүнкү күнү светтин маселеси абдан көтөрүлүп атат. Момундай свет өчүп калып атат деп. Бирок акыркы бир жумадан бери өчпөй калды дейт. Бирок абдан бир лишний бир саморду сайып койсоң, электрический чайникти сайып койсоң эле балким өчүп атат деген. Эми бунун баары муну мен азыр как кандидат депутаты мен азыр эчтеке кыла албаймын. Анын үчүн азыр Министерство энергетики Жолдош Ибраев жооп берип атса керек. Ал боюнча абдан көп суроолор болот. Бирок жогорку кеңешке депутат болуп барып калгандан кийин ошол мыйзамдарды, ошол жерлерди алган, мелчик мүлкүн алып алган же бир эмелер боюнча бул мыйзамдарды кайра көтөрүп чыгып туруп, ошол мыйзамдарды кайра карап туруп элге ылайыктатып бериш керек да. Бул түзмө түз депутаттардын өзүнүн жумушу болот. Ошондуктан ошол жагын мен карап көзөмөлдөп бергенге ал жагынан мен кепилдик бере алам. Бирок мен силерге школ пол салып бере алам деп мен айтпайм дедим. Ошондой болду. Анан могу жерде дагы жазып атат. Эң туура аны аткаруу бийлиги жасайт. Сиз барсаңыз буюрса элге ишенич мыйзамдарды. Эми Кудайым буюрса мыйзамды жакшы түшүнөбүз, мыйзам жазганды да жакшы түшүнөбүз, элдин көйгөйүндө деле жүрөбүз. Мен деле көчөдө өсүп эле чоңойгон баламын. Мен тет жерде Царский селодо же Киргизия 2-да особнягым жок. Мен көлмөдө жашайм. Көлмөдө Баят базарынын ылдый жагында жашайм. Ошондуктан мен карапайым элдин эмесин толугу менен билем да, эмне кандай экен толугу менен билем. Ошон үчүн ал жагынан коркпойсоңуздар. Рахмат Майсалбек. Мурас Ордо арест боюнча кайрыдык биле дейт. Кайрыдык эле түшүнүксүз болду. Мурас Ордо боюнча дагы мен бул историяны билем. Ошол жерде Мурас Ордодагы абдан туура эмес иштер жүрүптүр. Ошол эле Мурас Ордонун элин бири-бири менен мындай чабыштырганга чейин барыптыр. Бул өтө туура эмес. Значит, бир эле участкадан кээ бирлердин үйлөрүн алып коюп, алардын аресттерин снимать алып салып, анан кээ бирлеринкин атайын калтырып, ошол жерде да бир
шылуундар бар экен, ошолорду жасап анан ортодо эми биз бир элбиз да, бир элди деген ошо ортодо мындай шылуундар бузбай эле койсо болмок. Эми ошол жакта парковый зона деп чечим чыгыптыр, бирок ошол жакка кызыл китеп берилген. Кызыл китеп берилгенден кийин ошол кызыл китептер мыйзамдуу. Ошол жакта үйлөр салыныптыр, ал салынган үйлөр мыйзамдуу, анткени деген булардын эмеси бар. Ошондо 50 участка мыйзамсыз, 150 участка мыйзамдуу болбойт да, андай болбойт. Ошондуктан ошол жерде мындай өтө кылдаттык менен караш керек. Мен ошо Мурасордун элдерине ошондо түшүндүрүп бердим муну деген мыйзам чегинде. Акырын муну силерге туура эмес багыт көрсөтүптүр, ошо туура эмес багыт менен барат турса, бирок могу агитацион убакыт бүткөндөн кийин 30-да болот, 31-де болот, мындайча айтканда той болот, тойдун эртесинде болот дегенде, ошондон кийин мен силерге караганга толугу менен жардам берем. Бирок бүгүнкү күнү мен мына могу жерде Улан Карыбеков айтып атат, адвокат берем дедиңизлер дейт. Мен эме бул иш боюнча мен мыйзамга ылайык мен өзүм адвокат болуп бере албайм, юрист болуп бере албайм, анткени мага азыр укугум чектелген. Бирок адвокат берегенге мен ошо адвокаттар менен сүйлөшкөм, айткам, силердин ошо Мурасордун проблемасын толугу менен айткам. Ошо Мурасордун проблемасын айткан соң, ошол жерде жигиттерге да сүйлөштүм мен, адвокат балдарга айттым, могу жерде момундай бир эме болуптур, ошол жерде мындай карап бериңиздер, мыйзамдуу болсо ошол жол менен чечип бериңиздер деп мен эми сүйлөшкөм. Эми ошону азыр ошол адвокаттар иштеп, ошолор иштейт. Мен болсо азыр как адвокат катары өзүм мен мүмкүнчүлүгүм чектелген азыр. Ошон үчүн мен азыр боло албайм. Улан ошону туура түшүнүңүз. Колуман келишинче кийин 31-ден кийин мен жардам берем. Бирок азыр мен тааныган тааныш адвокаттар алар материалдарды көрөлү деди. Материалдарды көрүп, иштин жагдайларын көрүп туруп, жардам берген аракетин кылабыз деп, ал адвокаттар мен эмес. Мен балдарга айрылдым. Мына кайсы укук коргоо органдары, сот органдары үстөмдүк кылып тең салмактуулук жоголду, сот системасы кантип көз карандасы кылабыз дейт. Кайсын бул теманы сен да жакшы билесиң, мен да бул теманы жакшы билем. Экөөбүз бул теманы абдан көп көтөргөнбүз, өңгөчөсү билесиң, мен бул теманы бүгүнкү күнгө чейин көтөрүп келатам. Мен ошондо башынан айткам, ар бир нерсеге биз персонализацияны киргизишибиз керек. Могу мыйзам барго, персонализировать этиш керек, ар бир өңгө ответственностьти персональный кылыш керек. Ошол персональный ответственность төргөчү персональный ответственностьти өзүнүн кылган кылыктарына жооп бериш керек. Ошолордун баарын эме прокурор өзүнүн ар бир ответственностьти алыш керек да. Ошондуктан анан ошону менен бул план мероприятий. Ошонун негизинде жогорку кеңешке калсам, буюрса ошолордун баардыгын мындай чечмелеп туруп, мына төргөнү төргөдөй болуп жүргүзүп, надзордо жүргүзүп, ошолордун баарын системаларды бөлүп туруп, ар бир укук органдарда иштегендер эмелер ар бирөөсү өзүлөрүнүн эмесине жооп бериш керек. Анткени бизде берене бар, ошо ответственность боюнча, бирок ошол беренени күчөтүш керек. Ошондо ар бир төргөөчүнүн мойнуна салыш керек. Силер туура эмес кылдыңар деп, эртеңки күнү соттоонго ачык сот процесстерди кылса, ошондо жакшы нерселер болот эле деген ойдомун да. Ошон үчүн бул системный иш, муну деген олтуруп алып туруп, ошол жогорку кеңешке барып калсак, ошону деген олтуруп алып туруп, мына кайсын өзүң да кандидат науксуң, мен да кандидат наукмун, экөөбүз олтуруп алып туруп, бир жакшы мыйзамды чыгарып туруп, элдин астына чыгарып, ошол мыйзамды койсок болот деген ойдомун да. Аны Кудайым буйрса жасай турганга шартыбыз бар. Сенин да, менин да. Спасибо, Бабур. Улан Карыбеков, дагы бир сизге айтып атам, Азамат аркылуу айрылгансыңар туура. Ошон үчүн ал мен айтканыман кеткен жокмун. Азаматка барсаңар, Азамат силерди ошол мен берген адвокатка алып барат. Ал жагынан жардам берет деп айткам адвокаттарга. Рахмат. Жетип калсаң сулкуңур. Рахмат. Майсалбек Нурдин жолу ийгилик коштосун. Рахмат. Гүлмира, рахмат сизге.
Космос еще. Ассаламу алейкум, Канат аға, как вы, байке дейді. Ну, спасибо, все хорошо. Улан тура түшүндүңүз, эми бияктан бул нерсени түз эфирден айтып атасыз. Рахмат. Бирок эми Мурас Ордонго мен азыр дагы бир түшүндүрүп кетейин. Мен азыр менин өзүмдүкү адвокаттыгымда юрист катарында мен азыр чектелген. 30 ноябрга чейин мен эч кандай консультация да бере албайм, платный да бесплатный азыр бере албайм. 30-нан кийин мен өзүм киришем, мен аларга силерге анын убаданы бергем. Бирок 30-на чейин күндөлүп турбөстөн, анткени тиякта бир возможностор бар. Ошон үчүн мен азаматка бир адвокатты сүйлөшкөм, адвокат менен азамат ошолор менен ошо азамат менен байланышкыла. Азамат менен байланышсаңар, азамат силерге баарын түшүрүп берет. Анга баарына макулбуз. Токтосун, сизди мыкты адвокат эмес, мыкты спортсмен катарында айтып жүрүшөт. Спортко кандай карайсыз? Эми Жолдош Барманов, токтосун, сизди да абдан жакшы тааныйбыз. Сиз деген трехкратный чемпион вооруженных силсиз. Кыргызстанга, Кыргыздын желегинде бир топ көтөргөн, Советский Союздун войскаларында желегин көп көтөргөнсүз. Сиз менен чогуу бир кезде заниматься эткенбиз. Ооба, мен да кичине анча-мынча спортко илешип калгам, даже жакшы достиженияларга жеткем. Эми как бывший спортсмен катары мен деле спортту жөн калтырбайм. Мен спортко наоборот көп мындай эмелерди бөлүшөм. Анткени мен айтып атпайм, спорт деген бул өтө жакшы нерсе. Спорт менен машыгыш керек. Спортто Кыргызстан желегин көтөрүш керек. Аны дагы өзүнүн убактысы келгенде мыйзам катары аны да кабыл алыш керек. Спортсмендерге абдан жакшы мындай призерлорго абдан жакшы эмелерди бөлүштүрүш керек. Чемпиондорго бөлүштүрүш керек. Жакшы мындай мамлекет жагынан жакшы поддержка кылыш керек призерлорго. Мен буюрса аны спортсмендерге, мен ансыз эле каралашып жүрөм спортсмендерге. Еще больше карашам, буюрса. Келечбек Орозбек уулу, эртең сиз да жогорку келсеңиз макул болуп кнопканы басып. Мен эфирлеримди карап көрсөңөр, мен деле мындай оңой менен кнопка баскыча эмес болушум керек. Мен да кичине анча-мынча тажалыраак жерлерим бар болуш керек. Ошон үчүн оңой менен кнопка баспайт болушум керек. Керек эмес, скорее всего, баспайм. Өзүмдүн оюмду айтам. Рахмат, адвокаттар сизди колдойт. Рахмат, Жанат большой. Искендер Эрматов, ийгилик каалайм. Рахмат, Искендер. Кандайсың, жакшыбы иним? Кайра эле чечилген парк элге берилген. Ооба, туура айтып атасыз, улан. Көп мыйзамсыз иштер болуп кеттир да тиякта. Эми просто мен да айтып атпайм. Мен азыр келе албайм. Рахмат, Элиза. Көлдөн келишинче колдойбуз дейт. Рахмат. Ничо улан, андай боло берет. Силер деле күйүтүңөр менен айтып атасыңар, мен силерди туура түшүнөм. Ошол жерде эл үй бүлө кандай чыркап атканын мен да түшүнүп атам. Кудайым буюрса, чектөө убактысы деле бүтөт. Чектөө убактысы бүткөндө анан толугу менен киришем. Мира Мусаиновна, ушунча аттангандан кийин эски депутаттардай болбогула. Эми эски депутаттар, көп депутаттар өзүлөрүнүн бизнестерин сактайбыз деп барып калган. Мен андай бизнесмен эмесмин, менин бизнестерим жок сакташ үчүн. Аякта элдин көйгөйүн чечкени барыш керек. Негизи жогорку кеңешке билимдүү юристтер басар. Туура эле айтасың. Азамат Чолпонұлы, сизге окшогон чынчыл кылыс юрист элдин пайдасын. Рахмат, чоң. Канатбеке, скажите Илье Эркекче, что если вы пройдете, потом будете защищать права всех наших граждан. Не будете бояться ничего. Жанат, ты же прекрасно знаешь, я защищал интересы оппозиционеров, я защищал интересы невиновных. И здесь, если я приду в парламент, я не буду просто так сидеть. Я буду защищать. И защищать уже буду доступными мне средствами. Я всегда стоял на страже закона, и я буду стоять на страже закона.
Закон плох, но это закон. И мы должны подчиняться этому закону. Космоско жаш кадрларды өстүрөсүзбү дейт. Жаш кадрларды өстүрмөктөргө өтө көп кадрларды өстүрдүм бүгүнкү күнгө чейин. Менин көп студенттерим, менин көп окуучуларым, мен бүгүнкү күнгө чейин агай деп эсептешет. Калп айтпайын, 10 чакты судья мен колуман өттү, өсүп. Жок дегенде бир 30-40 төргөчү колуман өттү. Бүгүнкү күнү полковниктер бар, анын төргөчүлөр бар. Мына көп эле мага кайрылат, көбүнө жардам берген аракетин кылабыз. Бир жолу өткөндө мыйзамга болгон учурда голосование болгон маалда добуш каршы болуп калса кандай кыймыл кыласыз? Мындай дейм, добуштун эмесине ар бир добушту өзүбүз кандай карайбыз, анын ичинен билишибиз керек. Кандай материалдар каралат. Ошол жөн эле алып туруп эле тиги добушту мен мындай бияка берем же бербейм деген. Добуштар эми өткөндө мыйзам кабыл алган учурда голосование болгон маалда добушуңуз каршы болуп калса дейт. Эми каршы болсо, значит, если мыйзамга ылайык келсе каршы болот, мыйзамга ылайык келбесе каршы болбойт. Рахмат, чоң рахмат улан. Ушуну мен токтотолу. Дагы бир айтып кететін нерсе, абдан международный, бүгүн ошол жакта жүрсөм, международный наблюдатель Софи Харингтен келиптир. Софи Харингтен келиптир. Визиткасын таштап кетти. Софи Харингтен келип, ошол жерде мен элдер менен жолугушканымды, ошолордун баарын карап, мен абдан ушу Софи Харингке, анын сопровождающийлерине мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушу мен кызык болуп калыптырмын. Международный долгосрочный узак мөөнөтү байкоочу дейт. Ошо Софи Харингке келип атайын ушу менин программамды сурап, мен жөнүндө абдан көп немелерди айтканы, абдан рахмат. Вообще сонун болду. Аларга абдан чоң рахмат. Как во всем. Давайте теперь, наверное, на русском перейдем, потому что на русском тоже вот сейчас вопросы задают на русском. Тура чүңгүлө азбекта орусча суроолорду берип атат, бөлөк улуттагылар, ошолорго да жооп берип коеюн орусча. Анан тиякта диванда жатып алып сен кыргызча эле сүйлө, алардын проблемасы деген ал туура эмес. Анткени бизде деген эки тилде, бизде мамлекеттик тил, анан расмий тил дагы бар. Ошон үчүн азыр расмий тилде сүйлөйүн, туура чүңгүлө. Бияктан деген анткени Кыргызстанды жазы эле, биз кыргызстандыктар эмеспиз, кыргыз эмеспиз. Биякта дагы бөлөк улуттар бар. Ошон үчүн жаман көрөсүңөр, жаман көрбөйсүңөр, бирок орусчага сүйлөшкөнгө биз сүйлөшүбүз керек. Анткени бизде мамлекетте эки тил бар. Вот, спасибо большое. Камила Судойская. Как прошла сегодняшняя встреча? Слышал, что вы сами к избирателям приходили. Расскажите подробнее о встрече, о планах. Да, Камила, спасибо большое. Хороший вопрос. Да, сегодня встреча была. Мы поехали на встречу, но мы с нашей командой все-таки думали о том, чтобы встречи были побольше, и поэтому выбрали послерабочее время, то есть когда люди уже дома. И мы посчитали, что будет оптимально встречаться с людьми где-то в 6-6:30 в этих вызовах. Но оказалось немножко, мы, видать, в этой части немножко ошиблись, и поэтому у нас встреча не прошла встреча. Почему? Потому что народ уже ночное время оказалось, и на улице холодно, и не все хотели выходить. Это один момент. Но в связи с тем, что люди там по одному, по два, по три человека вышли, а потом наша команда тоже посчитала, говорит, Байке, говорит, я тоже правильно посчитал, что надо уже идти по домам, по квартирам. И я сам пошел уже по домам, по квартирам, выслушивал их не все, что их тревожит, какие у них проблемы, старался объяснить на юридическом языке, что где есть законные требования, где незаконные, где законные вещи делаются,
где беспределие. Вот в таком ракурсе. Но в основном людей тревожит это электричество, отключение электричества сейчас. Второе это отъем земельных участков, или же вопрос реновации очень сильно беспокоит людей. И вот здесь я тоже немножко в этой части хотел бы обратиться к структурам, которые непосредственно вопрос реновации очень часто затрагивают, и это все. Вам бы стоило бы более детальнее рассказывать народу, как будет проходить реновация, потому что многие не понимают, оказывается, этого, что такое реновация, что такое изъятие земельных участков. Ну, я сказал одну такую фразу, которая у нас в Конституции закреплена: частная собственность, мы не можем ее отнять. Единственная частную собственность мы можем, если в государственных каких-то целях нужны, то и в этом случае надо равнозначную компенсацию платить, что равнозначная компенсация обязательно должна быть оплачена. А также в части реновации, то реновация это должна быть добровольная, и вам должны предоставить равнозначные условия. Поэтому вот в этой части это народ очень сильно беспокоит, оказывается. Старушки, конечно, переживают за свои пенсии, говорят, что у нас пенсии сейчас, конечно, повысили, нам спасибо, что нам пенсию повысили, но эта пенсия, она, говорит, не хватает для того, чтобы, так как продукты растут. Но я так думаю, что это на государственном уровне это должно решаться, и о пенсионерах мы обязаны заботиться, потому что также мы все-таки, как бы то ни было, мы все в будущем пенсионеры. Поэтому в этой части все равно надо государственным органам, и наша глава государства, наверное, скорее всего, тоже дадут какой-то посыл, чтобы пересмотреть пенсионные деньги, сколько и увеличить в связи с тем, что прожиточный минимум на сегодняшний день увеличивается, что расходы на продукты питания, лекарства или же медицинское обслуживание оно увеличится. В этой части, я так думаю, если в Джордж Кинеш непосредственно буду в качестве депутата, то считаю, что одним из приоритетных вопросов буду поднимать именно в части повышения пенсий. Почему? Потому что это необходимо. Потому что я живу в простом районе. В моем районе нету таких крутых особняков. Это Кольмё, это жилмассив Кольмё. И в нашем Кольмё мы все равно живем как бы с народом. Поэтому мы все чаяния знаем. И поэтому я считаю, что все-таки это надо будет рассматривать очень прям под лупой надо рассматривать, чтобы мы не забывали о наших стариках, потому что мы тоже завтра можем оказаться стариками. Не то, что можем, мы и будем стариками. Вопрос электричества, конечно, вопрос очень сильно поднимался, вопросов электричества. Но в связи с тем, что я как бы не осведомлен на сегодняшний день, в связи с чем идут отключения, но в части того, что это большая потребляемость энергии есть, она есть, а вот вода на Токтагулке, на этом мы тоже видим, но в связи с тем, что я не шибко разбираюсь вот именно в части водных ресурсов, поэтому я не могу ответить, но, по крайней мере, я считаю, что глава государства в прошлый раз, он очень хорошо сказал, что электричество отключать нельзя, а просто надо убрать безлимитные тарифы. Ну, я считаю, что как бы это, скорее всего, правильно. Вот. Потом ходил по квартирам. Честно скажу, очень много таких стариков, которые остались одни. Их очень жалко. Прям аж хочется прям все бросить и как бы помочь. Но сейчас в связи с тем, что ограничены, мы не можем. Но я в любом случае сообщу тем ребятам, которые занимаются благотворительной деятельностью. Вот, фонд Кариатида, фонд Добрые Руки. Вот я им сообщу, потому что я с ними непосредственно контактирую всегда. Я им сообщу, потому что я увидел там двух-трех бабушек. Это ужасно. Им надо помочь.
я непосредственно это обязательно скажу. Но что меня сегодня приятно удивило, это то, что сегодня Софи Харинг, это долгосрочный наблюдатель, у нас в Кыргызстане, оказывается, он от ОБСЕ. От ОБСЕ у нас, по-моему, или ОСЖ, вот она, или он, там девушка и парень был, и переводчик их. Софи Харинг. Вот они сегодня пришли, прям с интересом спрашивали предвыборную мою программу. Вот, обязательно говорили, с кем вы встретились, как. Было просто приятно. Я очень благодарен долгосрочному наблюдателю, что Софья Харинг, что она пришла, они там пришли, и у меня так с интересом спрашивали. Мне очень понравилось. И я даже надумаю, что я завтра, скорее всего, даже благодарственное письмо им напишу, потому что моей персоной заинтересовались международные наблюдатели. Это очень приятно. Спасибо большое. Еще раз хотелось подчеркнуть это. Так, вот здесь как прошла сегодня. Я, наверное, вам уже все это ответил. Келечек айтканым сизди көптөн бери байкап жүрөм. Өзүңүз түз айтып, чындыкты айтып, улуу трибунанын эли үчүн иштейсиз деген чоң үмүтүм бар. Сиз таза жаңы депутат болуп баратасыз. Рахмат. Мен ошол сиздин ойлогондоруңузду актаганга аракетин кылам. Зайнин Байке. Здравствуйте, агай. Кандайсыз? Канат, мы знаем тебя как справедливый, честного человека и замечательный адвокат. У тебя есть имя, лицо, удача. Спасибо большое, агай. Большое спасибо вам. Радик Талант. Бул күндөрдө келет, ал күндөрдө дагы биз бүт мыйзам чегинде кылабыз. Мыйзам бузулуп атса, мыйзам чегинде мен өзүмдүн сөзүмдү айтам. Аны мен сизге толугу менен макулдугун берем. Камила Судольская, благодарю. Мен кыргызча билем. Вау, супер, Камила. Спасибо большое. Спасибо большое, Камила. Рахмат сизге, Камила. Ушундай эле баарыңар үйрөнүп калсаңар жакшы эле болот эле. На этом, наверное, я закончу со словами благодарности. Благодарность тех, кто меня поддерживает, и долгосрочных наблюдателей. Ушуну мен азыр түз эфиримди токтотоюн. Эртең мененки таңкы эфир болот. Ошо таңкы эфирде мен айтам каякта эмки жолугушуу болот. Ошол жолугушууну эртең менен таңкы эфирде айтам. Барыңарга рахмат, колдогонуңарга рахмат, жылуу сөздөрүңөрдү, пикирлериңерди айтканыңарга абдан рахмат. Чоң рахмат. Силерге ыраазымын. Чоң рахмат. Жакшы болуңуздар, аман болуңуздар. Алга Кыргызстан. Где там? Жогорку кеңеште трибунда орусча сүйлөп турсаңыз, бирок депутаттар кыргызча сүйлөңүз десе, мыйзам чегинде эки тил, уважаемый Канат Хасанов, примерно Царикаев, Бишкекский, реально ли закон о двух языках? Азыр кыргызчасынан жооп берейин же орусчасынан жооп берейин? Мен кыргызчасынан да сүйлөй алам, орусчасынан да сүйлөй алам. Бирок бизде кабыл алынган мамлекеттик тил бул кыргыздын тили, расмий тил бул орус тили. Аны биз карайбыз буюрса. Радик, очень спасибо большое за хорошие вопросы. Были идеальные вопросы, мне даже понравились. Вы говорите реальность, которая есть. И сейчас вы сказали, опять-таки, реальность. Удачи в выборах. Надеюсь, ваши голоса не перекупят продажные голосователи. Это на совести самого избирателя. Но просто еще раз предупрежу. На сегодняшний день законодатель усилил статью о подкупе голосов. Поэтому, уважаемые кандидаты, не старайтесь ради своих амбиций подставлять простой народ. Потому что уголовная ответственность сейчас не только дающего, но и получающего. Не подставьте за своих амбиций, пожалуйста.
после выборов бросьте и помогите. После выборов бросим и поможем. Спасибо большое. Уголовный кодекс Эрнест, в УК и УПК изменений вносить очень много. Это отвечать на этот вопрос, это очень долго. На такой вопрос отвечать очень долго. Бунда бул өтө чоң көйгөйлүү маселелер, алардын баарын мен билем, мен көп өзгөртүүлөрдү киргизем. Жашаңыздар, аман болуңуздар, жакшылыкта болула, алга Кыргызстан.